Menin dostlarım içişet. Biz Juwayim ekөөbüz 5 vakt namaz okuyubuz, oturuştan çıkıp kettik. Alardın janında olturganга bolбойт экен, içkenden keyin oozlorунан жаман сөздөр чыгат экен. Men abdan жаман көрөм içkilikti, так жоон айтып коюң дейт. Sen жоон өзүңө берипсиң. Арак ичкен жамаатка арак ичпеген жамаат барган болбойт. Дуа кыл, бардыгы бирден чыгып отуруп, senin cemaatın kayradan toluk bolsun der. Andan keyinkisi oşol kazanга жуксаң, kazanга жакын болсоң көз чыгат деген сөз урматтуу бир тууганым, бул деген ошол адамдар ошол ысырап кылуучулар менен жамаат болгондо, ошолор менен дос болгондо, ошолор менен шерик болуп, хамсухбат болуп, ошолор менен мындай бир жоро болуп катташып жүргөн учурда ошолордон сөзсүз түрдө жугуп калат да. Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат: "Ан Аби Хурайрата анна набийя саллаллаху алейхи ва саллам кала المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل." رواه أحمد وأبو داود والترمذي. Aytat, adam deyt özünün dosunun dininde kiminiz kimge dost bolun, kimge dost ekendigine nazar salıp karasın deyt. Dosun dindar sen dindar, dosun jakşı sen jakşı, dosun jaman sen jaman degen söz urmatlı bir tuğanım. Egerde dosun ısırapkor, ısırapkerçi ol oturgan bolsa, anda sen dagı ısırapkorluktan söztüdandan jukturasın da sen dagı ısırapkor bolup baştaysın urmatlı bir tuğanım. Oşon üçün musulman adam öte görküm sıfattın iyisi olan adamlar men dost boluştu, öyle adat kılıp alış gerek. Jaman adamlar ısırap kılgan, sögünüp söylegen, uyatı yok, namaz okuvagan, kızlar menen жүргөн, же болбосо балдар менен жүргөн кыздар мисалы үчүн, же ушак айткан, гыйбат айткан кишилер менен дос болбош керек. Анткени булардын жамандыгы сизге кадимкидей жугуп калышы эч бир күмөнсүз. Жафар Садик радıyallahu anhu айтат: "Төмөндөгү 5 тайыпаны өзүң эч убакта дос тутпагын" дейт. Биринчиси жалганчы адамды. Анткени ал сени алдап коет. Ал закымга окшоп турат. Кандай? Алыста туруп жакындай, жакында туруп алыстай көрүнө берет дейт. Закым дегени мираж деп коет. Мираж деген эмне? Алыстан чөлдөн карасаң, сага жакын болгонсу тура берет, жакын барсаң алыс болгонсу тура берет. Ошон үчүн жалганчы доско дос болбо дейт. Экинчиси акмак. Акмак адам менен дос болбо, анткени сенин анда муктаждыгың жок. Ал сага пайда берем деп зыян жеткирип алат дейт. Ал сага пайда verem деп зыян жеткирип алат дейт. Интернет булактарынан карап көрөбүз, башкадан карап көрөбүз. Bir adamды, bir musulman adamды мисалы үчүн кайсы бир нерсе үчүн камап же башка кылып койсо, ага жан тартам деп отуруп, жан тартып жазып аткандардын оозунан musulman адамдын оозунан чыкпай турган сөздөр чыгат. Алардыкын медвежья услуга деп коет. Аюнун bir досу бар экен, досуктабаса бетине чымын конгон экен, чымынды өлтүрөм деп бир чапса, чымынды кошуп, досун кошуп өлтүрүп алыптыр. Кээ бир адамдар ушундай чымынды өлтүрөм деп досун кошуп өлтүрүп алган болот. Андай акмактар менен таптакыр дос болгош керек. Үчүнчүсү сараң адам менен дос болбош керек. Анткени ал сен муктаж болуп турган учуруңда, сен муктаж болгон нерсени сенден кесип коет. Эгер ал сараң боло турган болсо, аны менен дос болбо. Төртүнчүсү коркок адам менен дос болбо. Анткени сага кыйынчылык келип калган убакытта сенден качып кетет. Сен ага муктаж болгон убагыңда сени карабай таштап кетет урматтуу бир тууганым. Ошон үчүн коркок адам менен дос болбошуң керек. Коркок адам сенин достугуңа жарабайт. Бешинчиси фасык. Фасык деген эмне? Дини тайыз адам, анткени ал сени бир үзүм тамакка дагы алмаштырып кое берет. Bir üzüm ırıskığa da seni almaştırıp koyuverет. Allah Teala Kahf suresinde 28. ayatta mınday deyt. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعُدْ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. Ey Müslüman pendesi, erteli geç Allah Subhanahu ve Teala'ga dua kılıp Kudaydın ırazılığın talap kılgandar menen birge ol. Dünyanın zıynatın kağlap жүргөн адамдардан болбогунуң. Аларды дос тутуп, сен Кудай Таалага сыйынып, ибадат менен жүргөн досторуңдан эки көзүңдү буруп кетип калба дейт. Сен дайыма таква болгондор менен жүр.
Kuday derтерге жетегендер менен жүр. Башка бирөөлөрдү көрүп, ошондой болом деп, жанагы такыбалардан ажырап калбагың дейт. Биз алардын жүрөктөрүн бизди зикир кылгандан, Аллахты зикир кылгандан алаксытып койгондорго, өзүнүн нафсына эргешип кеткендерге, ээрчип кеткендерге, иши изден чыгып, иши бузулуп калгандардын, иши жүрүшпөй калгандардын жолуна түшүп аларга итаат кылба дейт. Сенде тандоо бар дейт. Сен эртелиге зикир кылгандар, такыба болгондор менен жүр дейт. Ошолор менен жүрүп атып көзүң дүйнөнү каалап, дүйнөнүн кызыкчылыгына берилип кеткендерге өтүп кетпе дейт. Сен көзүңдү такыбалардан айырбай алба карагым дейт. Сен жүрөктөрү Аллах зикир кылгандардан, Аллахты зикир кылгандан унутуп калгандарга ээрчип, иши жүрүшпөй калган, ооматы кетип калгандарга эргешип алба, ээрчип алба дейт. Эгерде бир адам акыреттен кабары жок болуп, акыретти эстебей койсо, анда ооматы жүрүшпөй калган мына ошол болот. Ошон үчүн ооматтуулар менен бирге жүргүнүң дейт.